чыккан токтому чыккан ошол буйрукту аткаруу максатында көп иштер жүргүзүлүп атат. Кыргыз Өзбек Республикасы жанаша жайгашкан мамлекет. Бул мамлекеттерде түбөлүктүү илгертен келе жаткан каада салтыбыз бар. Бири-бириз менен карым катнаш, кыз алып кыз бериш, соода саттык бардык иштер боюнча байланыштабыз. Ошондуктан бүгүнкү биздин жогорку марафондук чуркообуз дагы ушул багытта болуп жатат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуу жазуучусу, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына багышталган бул. Бул мелдешке азыр 3 биздин спортсмендер катышып атат. Буга чейин да чуркап жүрүшкөн. Азыр сиздерди тааныштырып кетет. Бул куттуктоо биринчи сөздү Кыргыз Республикасынын Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн биринчи орун басары Юсупов Байыш Юсуповичке беребиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биздин спорттун чеберлери. Мына бул жерде Сатыбалды экөөбүз турат, мына Зулумбек эке турат, мына Курсанбек турат. Ушу бүгүнкү иш-чаранын мындайча айтканда баатырлары деп айтсак болот. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, региондо өнүктүрүү жылына карата ошондой эле мына кыргыз улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган эки коңшулаш элдин достун чыңдоо багытында Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы мамилелерди дагы жогорку деңгээлге чыгаруу багытында бүгүн Ош, Ташкент маршруту боюнча улуу чоң марафон уюштурулуп жатат. Бул марафондун мааниси, мазмуну абдан терек. Бул жерде биздин жакшынакай ушул Кыргызстандын спортунун өнүгүшүнө чоң салым кошкон бул жерде мыкты спортсмендерибиз, маштыруучуларыбыз турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына кечээ күнү эле мына Азиада биздин ушу биринчи алгачкы алтын медалыбызга ээ болду биздин ушу спортсмендер. Ошондой эле мына эки коло медалды колго киргизишти. Ошол эле сыяктуу мына ушул биздин бул жерде турган биздин каармандас баатырларыбыз, булар да өз мезгилинде СССРдин спорт мастери деген наамга ээ болушуп, Кыргызстандын туусун бийик көтөрүшүп, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу инсандар турат. Мына бүгүнкү мен айтарым улуу марафон бүгүн азыр старт алат. 27 августтан баштап 9 сентябрга чейин 9 сентябрда Ташкент шаарында ушу аягына чыгат деген үмүттөбүз. Анан ушул өкүлчүлүктүн атынан, ушул жерде бардык катышуучулардын атынан өзүмдүн терең ыраазычылыгымды биринчиден ушу спортсмендерге, ушул жерде ушул Кыргызстандын ушу спорт өнүгүшүнө салым кошкон чоң маштыруучуларга, ушундай эле ушу бүгүн мына 3 азаматыбызга терең ыраазычылыкты билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Себеби булар жаштарга үлгү болуп, жаман адаттан алыстатып аларды. Ошол сергек турмушту агитация, пропагандалоо багытында ушул улуу марафонду уюштуруп атат. Ошондой эле мына өзүңүздөр билесиздер, быйылкы жыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык бааркесине арналган жыл. Ошол улуу жазуучубуздун элесине арналган да ушул урматына арналган ушул улуу марафон болуп атат. Сиздердин жолуңуздар анда ачык болсун Сатыбалдыке. Бул жерде мына эки дагы биздин ушу мастердин спорттун чеберлери турат. Сиздердин жолуңуздар ачык болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Анан ушул старт берер алдынан ушу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Казиевичтин атынан ушу кичинекей ушу белеги бар эле. Ошо мен ойлойм, ушул белек сиздерге ушу жолдо керек болуп калат. Ушул белекти берип коюуга уруксат этиңиздер. Жолуңуздар ачык болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Ар дайым эки элдин достугун чыңдап, Кыргыз мамлекетинин туусун желбиретип, бийик көтөрүп, жүрө бергиле. Сиздерге бекем ден соолук, эсен аман кайра ушул аянтта жолугушканга чейин Кудай кааласа жолугушайлык деген ойдобуз. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сизге чоң. Азыркы куттуктоо сөз Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Сүйүнбаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу спорт күйөрмандары.
Урматтуу агайлар, бүгүн чындап эле бир тарыхый окуя болуп турат. Мына анткени дегенде биринчиден бул сапар Өзбекстанга болуп жатканы бул абдан маанилүү. Анткени мына өзүңөр билесиңер, акыркы 2 жылдан бери Кыргызстан менен Өзбекстан жаңы бир багыт тандап алып, ошол багытта бир топ иштер өткөрүлүп жатат. Мына кечээ күнү дагы маданий массалык чоң бир концерттик программа, спорттук программалар болуп өттү. Ошондуктан бүгүнкү бул марафон дагы Өзбекстанга тартып жатканы, бул деген эки мамлекеттин мамилесин, эки мамлекеттин достугун бекемдөө максатында болгондугу бул абдан кубандырат. Ошондой эле экинчиден бул биздин жаштарга, баарыбызга бир өрнөк катары бизди спорт менен машыгууга, ден соолукту чыңдоого чакырган бир максат экен. Ошондуктан мен дагы учур менен пайдаланып, силерге Ош шаарынын мэринин атынан, жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Өзбекстанга тарткан жолуңар байсалдуу болсун, ак жол каалайм. Рахмат. Кредитный организация бар, Мол Булак микрокредиттик организациясы. Ошол микрокредиттик азыр Чуркоого дагы жогорку уюшканлыкта чоң жардам берип аткан Мол Булак компаниясы. Биз ыраазычылыгыбызды баардыгыбыздын атыбыздан билдирип кетебиз. Ош областынын жашоочуларынын атынан азыркы сөз ушу Мол Булак микрокредиттик компаниясынын жумушчусу Шавкат Ташкалжаевге берилет. Assalamu alaikum. Биринчиден баарыңызга рахмат. Билесиңер, Мол Булак всегда спортты өнүктүрөт. Как раз надеюсь, силерге окшогон спортсмендер бизде жаштарга бардам жардам болуп туруп, как өсүшкө жардам берип турат. Надеюсь, бул мындай спортто еще көп эмнелер кылабыз. Мол Булак всегда за спорт, всегда за здоровый образ жизни. Кандай эмне өсүштөр болсо, эмне болсо, бардыгында Мол Булак всегда поддержка кылышка даяр болуп турат. Кудай берсе, бул эмне жолуңар жеңил болсун, эсен барып келгиле, ушул кылыштан дагы көп биле берсин бизде. Кийинки жолу жаштар эмне катышсын. Бардыгына келе турган эгемендик күнүнөн куттуктайм. Мол Булак атынан бардыгына ыраазычылык билдирем. Эстер спорттун чебери, Эстер спорттун мастери Хабибулаев Зулумбек 70 жашка чыгып атат. Эң жашыбыз 50 жашка кетип жаткан Ош областынын Ноокат районунун жеңил атлетика боюнча машыктыруучусу Сыдыков Курсанбек. Бул жогорку Чуркоо азыр где-то 520 километрдин ортосунда болот. Оштон Ташкентке чейинки убакыт. Ошол жерден бир гана перевалда гана машинада өтүшөт да, калган жердин бардыгын жөө чуркап өтүшөт. Биз буларга бардыгына ийгиликтерди каалайбыз. Жогорку ийгиликтер болсун, ден соолук болсун, үй бүлөлөрүндө тынччылык болсун, эки элдигин ынтымактыгын, биримдигин мындан ары да чыңап жүрө берсин. Ушундай спортсмендерибиз элибиздин, журтубуздан чыга берсин. Ушулардын жолун жолдогон, бизден улуу агаларыбыздын жолун жолдогон спортсмендер дагы биздин элден дагы көп чыгат деп ойлойм. Жаш спортсмендерибиз чыгып атат. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, Индонезияда жүрүп атат Кыргызстандын курама командасы. Эми бул мелдешке качкан Хусан ака менен, Сатыбалдык Хусан ака менен Курсан 2011-жылы Ош Бишкек маршруту боюнча чыккан. 2011-жылы августта. Мына азыркы Чуркоосунда дагы жогорку ийгиликтерди каалап кетебиз. Силерге ак жол, жакшы барып, жакшы келиңиздер. Ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук болсун. Ийгилик. Барып койсок зор болот эле бирок. Ушактан күтүп алайлы барып алды. Канча күндө жеп барат ушул? Бул марафондук Чуркоо эки элдин достугуна багышталып атат. Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын элдеринин баягы достугун
бири менен карым катнашын дагы мындан ары чыңоо максатында болуп жаткан иш чара болуп эсептелет. Иш чаранын бири бул эки мамлекет өзү эки эл илгертен эле бири менен достугу бар деп эсептейм да. Бул мелдешти өткөзүү максаты апрель айында башталган. 2018 жылдын апрель айында башталып, азыркы учурда ушул мына үчөө чыккап чыгып кетти. Ең улуусу 75 жашта, 70 жашта, анан 50 жашка келип жаткан спортсмендерибиз. Мурда чукап жүрүшкөн эстер спорттун чеберлери бар, ичинде Ош Бишкек маршруту боюнча да катышкан. Булар баруучулар Кусанов Сатыбалды 75 жаштагы, Кабылаев Зулумбек бул 70 жашка чыгып аткан, анан Сыдыков Курсантбек деген бар, Ноокат районунан тренер болуп иштейт, бул 50 жашка келип атат, автобустар чыккан.